Ассалому алейкум. Кудай силерди колдосун, кымбаттуу достор. Микрофондо программанын алып баруучулары Асылбек Бакиров, Гүлайым Жаманкулова. Биз кандайдыр бир өзгөчө толкундануу менен сиздерге өзүбүздүн кезектеги бөлүгүбүздү сунуш кылабыз. Бул биз сиздерди сүйгөндүгүбүздөн, сизди руханий тазалыкка жетишиңиздерге жардам берүүнү каалаганыбыздан болсо керек. Сиздер тараптан да ушундай сүйүүгө татыктуу болобузго деген үмүттөбүз. Бүгүн менин үй бүлөм радио рубрикасынын акыркы темасы болот. Эгерде бул рубрикабыз сиздердин үй бүлөдөгү жагымдуу абалды түзүүгө бир аз болсо да жардамын тийгизген болсо, биз буга абдан кубанычтуубуз. Бүгүнкү боло турган акыркы темабызды биз чыдамкайлык деген эмне деп атадык. Биз өзүбүздүн жубайыбыздын мүнөзүн өзгөртө алабызбы? Мына ушулар тууралуу берүүбүздүн биринчи бөлүгүндө аңгемелешебиз. Берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө биз сиздерди кайрадан руханий ой жүгүртүүлөргө чакырабыз. Жана аңгемебиздин темасы Кудай адамдарга ден соолук каалайт деп аталат. Ыйык жазууда ушундай деп жазылган. Жакшыраак жай алып отуруңуздар, кымбаттуу достор. Кечиңиздер көңүлдүү өтсүн. Анда эмесе биздин радио рубрика «Менин үй бүлөм». Чыдамкайлык деген эмне? Өз жубайынан ажырап калбоо үчүн эмне кылуу керек? Анын мүнөзүнүн оңолушуна кандай таасир этүүгө болот? Анын кетирген каталары тууралуу кайсы учурда айтса болот деген суроолорго токтолуп өтөбүз. Жубайлардын ортосундагы пайда болгон тартыштын негизги себеби алардын бири экинчисинин мүнөзүн өзгөртүүгө аракет кылгандыгында. Бирок бул аракет эки жубайдын ортосунда пайда болгон талаш тартыштын созулуп кетишине гана алып келбесе, андан башка эч жакшы натыйжага алып келбейт. Кайсы учурда биз өзүбүздү бактылуу сезебиз? Качан биздин мүнөзүбүздү туура түшүнүү менен бирге биз ага керек адам экенибизди сезгенде, бул биринчиден. Экинчиден, жубайыбыздын өзүбүзгө болгон урмат сыйын, сүйүүсүн сезгенден кийин өзүбүздү бактылуу деп эсептейбиз. Биздин мүнөзүбүздү, адаттарыбызды өзгөрткүсү келгендерге биз кыжырлануу менен карайбыз. Биздин ар бирибиз башка адамды ал кандай болсо ошондой бойдон кабыл алууга жана анын мүнөздөгү өзгөчөлүктөрдү сыйлоого үйрөнүшүбүз керек. Өз жубайыбызды кабыл алуу деп биз эмнелерди айтабыз? Анын ой жүгүртүүсүн, кылык жоругун, анын адаттарын түшүнүү менен бирге анын бизге окшошпоого толук укугу бар экендигин түшүнүүбүз керек. Адам өзүнүн кандай адам экендигин билгенде гана башкалардын өзгөчөлүгүн туура кабыл алууга үйрөнө алат. Чыдамдуулук деп биз эмнени айтабыз? Адамдын мындай касиети Кудайдан болот. Кээ бирөөлөрдүн мүнөзү бир калыпта болуп, башкаларга чыдамдуу болушат. Мындай адам менен оңой эле тил табууга болот. Кээ бирөөлөрдүн мүнөзү чапчаң келип, башка адамдын кылган ишине бат жиндери келет. Мындай адамдар көбүнчө жаман жакшынын айырмасын жакшы билишет, бирок адамдын чыдамкайлыгына анын көңүлү, орусча айтканда настроениясы да таасир этет. Качан биздин көңүлүбүз жакшы болсо, майда чүйдөгө көп көңүл бурбай, чыдамдуураак болобуз. Ал эми биз чарчап турган мезгилде эч нерсеге көңүлүбүз келбей, чыдамдуулугубуз кетет. Эгерде жубайлардын арасында мээримдүүлүк жок болсо, анда алардын ортосунда бири-бирине чыдамдуулугу да жок болушу мүмкүн. Чыдамдуулук жубайлардын жакшы касиетин байкоого алып келет, бирок ар дайым чыдамдуулук көрсөтүү менен бирге анын жүрүш турушундагы терс көрүнүштөргө да көз жумдуу кылган туура болбойт. Мисалы, ичимдик ичүүсүнө, тамеки тартуусуна, сөгүнгөндүгүнө, калп сүйлөгөнүнө, тарбиясыздык кылганына каршы аракет кылганыңар туура болот. Кайсы учурда чыдамкайлык көрсөтүп, кайсы учурда анын кереги жок экендигин билген жакшы.
ачык сын, орунсуз айтылган сөз, кемсинтип айтылган сөздөр мунун баары жагымсыз жагдайды түзөт. Жада калса үшкүрүк, кебетенин кабак каштын бүркөлүшү, көз караштын өзгөрүлүшү, ушулардын баары жагымсыз жагдайды пайда кылат. Нааразылыкты билдирген сөздөр көбүнчө аял заты аркылуу көбүрөөк айтылат. Бирок аял кишиден да өткөн кээ бир эркектер да бар. Эркек кишилер көбүнчө сындаганды жакшы көрүшөт. Ошону менен бирге алар жубайын өзүнөн алыстатат. Баарыбыз эле бизди сындаганды каалабайбыз да. Балдар ата энесинин өз ара мамилелерин бузулгандыгын сезишип, аларда коркунуч сезими пайда болот. Кечке жемелей берген аял күйөөсүн тажатып жиберет. Ошондой эле керелден кечке нааразылана берген эркек да аялын тажатып жиберет. Өз жубайы тарабынан түшүнүүнү таппаган, ага керектүү экенин сезбеген, үйүндө тынчтык жок адам бул нерселерди үйдөн тышкары башка жактан издей башташат. Демек, мындай болуш үчүн жакын адамыбыздын, жубайыбыздын кетирген кемчиликтери жөнүндө биз качан айтсак болот? Кээ бир учурларда чынында эле анын кемчиликтерин айтууга зарыл болгон учурлар болот. Бирок аны өз убагында туура айтышыбыз керек. Бул учурда жубайыңарды кемсинтпей, тарынтпай, ыза кылып албоону ойлош керек. Сөздөрүбүзгө көңүл буруп, жубайыбызга жаш балага кылгандай мамиле кылбай, адамга жасаган мамиле кылышыбыз керек. Керелден кечке жубайыңыздын кемчиликтерин санап, аны чукуй берсеңиз, анын сизге болгон сүйүүсүн бара-бара жоготуп алышыңыз мүмкүн. Кечке жубайыңызды жемелегенден көрө, өзүңүздүн жүрүш турушуңуздагы өзгөлүүлөргө көңүл бурганыңыз оң. Жолдошуңузду туура түшүнүү максатына чыдамкайлык менен мамиле жасоого мындайча кеңештерди сиздерге сунуш кылабыз. Түздөн түз эч кимди кайрадан өзгөртүүгө болбойт. Биз өзүбүздү гана өзгөртө алабыз. Өзүбүздү өзгөрткөн соң, башкалардан да мындай аракеттерди көрө алабыз. Жубайыңарга өз сүйүүңөр тууралуу, анын сиз үчүн эң маанилүү экендиги тууралуу айтууну унутпагыла. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Сиздер Мен жана Дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун, ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Биз дагы бир жолу салам айтабыз, кымбаттуу достор. 1 мүнөттөн кийин сиздерди Кудай адамдарга ден соолук каалайт деген темадагы руханий ой жүгүртүүгө чакырабыз. Кудай бизге кантип ден соолукта болуш керектиги жөнүндө кереметтүү кеңештерди берет. Алардын бардыгы ыйык жазуунун барактарында жазылган. Келгиле, мына ушулар жөнүндө сүйлөшөлү. Дүйнө жүзү боюнча эч жери оорубаган жана ден соолукка муктаж болбогон бир дагы адам жок болсо керек. Медицина илими азыркы мезгилдегидей болуп эч качан өркүндөгөн эмес. Бирок азыркы учурдагыдай болуп оору сыркоолордон жабыркоо да болгон эмес. Адамдын денеси эң керемет жаралган. Анын ар бир клеткасы ар бир 7 жылда жаңырып турат. Адамдын денеси ушундай кереметтүү жаралган болсо, анда ал эч качан картайбай, ооруларга чалдыкпай жана өлбөшү керек. Бирок тилекке каршы тескерисинче болуп жаткандыгын көрүп жатабыз. Анда мындай деген суроо туулат.
Биздин жерде оорулар жана өлүм качан жана кандай себеп менен пайда болушкан жана алар качан жок болот? Качан Кудай биздин дүйнөнү жаратканда ал адам үчүн анын ата журту болуп калган бейишти жараткан. Адамдар ата журтуна бактылуу жана ден соолукта жашашы үчүн Кудай кан көрүп койгон. Адам жашай турган бейиштин шарттары адамдын денесинин жана руханий өсүшүнө ылайык келген. Адамдын денесине Кудайдын койгон шарттары кандай эле? Кудай адамдын жашоосу үчүн эң сонун жерди жараткан. Бул жөнүндө ыйык жазууда мындай деп жазылган: жана Кудай Теңир күн чыгыштагы Эдемге бейиш багын жасап, ага өзү жасаган адамын жайгаштырды. Жана Кудай Теңир көрүнүшү көркөм, жегенге таамдуу ар түркүн жемиш дарактарын жерден чыгарды. Ал эми бейиштин ортосуна өмүр дарагын жана жакшылык менен жамандыкты билдире турган даракты өстүрдү. Адамга өсүмдүк азыктарынан эң пайдалуусу берилген. Жана жараткан Кудай айтты: мен силерге бүт жер үстүндө болгон үрөн себе турган ар кыл өсүмдүк чөптүн түрлөрүн, урук бере турган, мөмө төгө турган бай дарактарды бердим. Ушулар силерге азык болсун. Ден соолукка эң пайдалуу, эң сиңиримдүү азык бул өсүмдүк азыктары деп белгилейт медицина илими. Муну адамдын тиштери далилдеп турат. Анын түзүлүшүнө жашылча, жемиш, нан жана дан өсүмдүктөрү өтө жагымдуу. Кудай адамга эң сонун кийим берген. Адамдын кийими адамдын денесин жаркыратып турган жумшак жарык болду. Адамдын денеси өзгөчө сулуулукка жана даңкка бөлөнгөн сыяктуу эң назик жабуу жамынып, назик нурга бөлөнүп турду. Дененин мындай нурданышынын себеби адамдын ички руху менен денесинин тазалыгынын келишкендиги. Кудай адамдын ден соолугу үчүн дене тарбиясын түздү. Бул жөнүндө ыйык жазууда мындай деп жазылган: жана Кудай Теңир адамды Эдем багын карап кайтарыш үчүн ошол жерге жайгаштырды. Бул азыркы күндөгүдөй оор жумуш эмес болчу. Бул адамга кубаныч, канаттануу жана ден соолук алып келе турган эң кызыктуу жана жагымдуу иш болчу. Эми ошол илгерки убактагы адамдын руханий муктаждыктары кантип толтурулуп тургандыгын карап көрөлү. Дененин муктаждыктарын толтуруу үчүн жасалган шарттар али адамга толук бактылуулукту алып келе албайт. Толук бактылуу болуш үчүн ал өзү сыяктуу адам менен кубанычын бөлүшү керек болчу. Жана Кудай Теңир айтты: адамга жалгыз жашоо жакшы эмес, ага ылайык жардамчысын жараталы. Адам жаратылышы өзүнө окшош болгон адамдын достугуна, сүйүүсүнө жана аyoосуна муктаж. Үй бүлө курулду. Бактылуу жубайларды көрүп, Кудай мынтип айтты: абдан жакшы. Адам өзүнүн руханий муктаждыктарын толтуруп туруш үчүн өзүнүн жаратканы менен дайыма байланышта болууга муктаж болгон. Мына ушундай максат менен Кудай 6 күндү жараткандан кийин 7-чү күндү белгилеп койгон. Бул жөнүндө Кудайдын мыйзамынын 4-чү осуятында айтылган: ыйык кармап ишемби күндү эсте. 6 күн иштеп, бардык жумушуңду бүткөр. Ал эми 7-чү күн Теңирдин, Кудайдын ишемби күнү. Ал күнү өзүң да, балаң да, кызың да, кулуң да, малың да, үйүңдө жүргөн келгин да эч жумуш кылбасын. Анткени 6 күндө Теңир асманды, жерди, деңизди жана аларда жашаганын бардыгын жаратып бүткөн. Ал эми 7-чи күнү тыныгып эс алган. Ошондуктан Теңир ишемби күндү алкап, ыйык кылып койгон. Ошентип Кудай адамды жаратканда ага дене жана руханий байлыктарды жана сапаттарды берген. Адам кемтиксиз жан болгон жана Кудай менен жакшы мамиледе жашаган. Анын ойлору таза, максаты ыйык болгон. Адамга дене жана руханий жактан бардык жакшылыктарды Кудай бир гана шартка ылайык берген. Бул жөнүндө ыйык жазуудан окуп көрөлү. Жана Кудай Теңир адамга насаат айтты: бактагы жемиштердин ар түрүнөн жейсиң.
Ал эми жакшылык менен жамандыкты билдире турган дарактан жебе, анткени андан даам таатсаң өлөсүң. Бирок адам азгырыкка берилип, Кудайга баш ийүү убадасын бузуп, тыюу салынган жемиштен жеди. Дароо коркунучтуу жана бир жамандыкты сезди. Жана Кудай Теңир адамды чакырып, "Кайдасың?" деди. Ал айтты: "Сенин үнүңдү бейиштен угуп коркуп кеттим. Анткени жылаңач элем жана жашынып калдым." Укмуштуудай бир жаман иш болду. Коркунуч электр тогу сыяктуу адам атанын денесин дүркүрөттү. Анын денесинде электр тогунун зыңдары чалышкандай бир коркунучтуу нерсе болду. Аларга кийин болгон жарык дароо жок болду. Адам ата менен обо эне жылаңач калышып, корккондорунан жашынып калышат. Баш ийбегендиктин себебинен алар бейиштен куулуп чыгышат. Алар көздөрүнөн жашы куйултушуп, мындан ары жердеги кайгылуу күнүн көрүп жашоо үчүн бейиштен чыгып кетишет. Күнөөнүн жазасы алардын артынан калбайт. Оорулар пайда болуп, анын артынан өлүм келет. Адамдын күнөөгө баткан кайгылуу окуясы жана андан болгон бардык натыйжалары анын келечектеги укум-тукумдарына мурас болуп калды. Оору менен өлүм бүткүл адамзаттын энчиси болуп калды. Ыйык жазууда жазылган. Ошентип бир адам аркылуу күнөө дүйнөгө кандай кирсе, жана күнөө аркылуу өлүм кирсе, ошондой эле өлүм бардык адамдарга өттү. Себеби баары күнөө кетирген. Жалгыз Кудай өзүң гана күбөлүк өмүр берди. Теңир мага канчалык адилетсиз күнөө кылдың, бардыгын кечиргенсиз, жаппай жала өзүңдөй кечиримдүү болоюнчу, арбак рухуңа толоюнчу. Айтканың мен аткарым ата кебай, мен сенин сүйгөн улум, мен сенин сүйгөн улум болоюнчу. Меримди куткаруучу Иса Теңир жүрөккө тынчтык берет. Айткан кеби алсырап алдан тайып турганымда, өзүңдөн кубат алат, өзүңдөн кубат алат алсыз жерим. Өзүңдөй мен меримдүү болоюнчу, арбак рухуңа толоюнчу. Айтканың мен аткарым ата кебай, мен сенин сүйгөн улум, мен сенин сүйгөн улум болоюнчу. Даңктасын Теңир сени бүткүл алам, сен чындык бул жашоого дүйнө жалган, сыйынып
muhtacım kırık bir özüme yaşondu ömrümdü yaşondu ömrümdü sağa arnayım gözündey adaletli boloyunçu arba ruhuma koluyunçu aytkanın men atkarım ata kebay men senin sүйгөн ulum men senin sүйгөн ulum boloyunçu gözündey adaletli boloyunçu arba ruhuna toluyunçu aytkanın men atkarım ata kebay men senin sүйгөн ulum men senin sүйгөн ulum boloyunçu. Кымбаттуу биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкөңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Ден соолукта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.